Сузак районунун тургуну Жамиля Сыргабаева баласы сасык тумоого кабылганда Жалалбаш шаарындагы биргелешкен ооруканасына кайрылган. Буга чейин 4 ирет ооруканага жаткызылып, акыры оор абалда Ош облустук клиникалык балдар ооруканасына алып келген. Азыркы учурда наристенин абалы жакшырган. Таблетка жазып берди. Таблетканы алып үйдө ичсек таасир этпей койду. Кайра 4 күн экен неме болуп түштүк температура менен. Кийин 8 күн жаттык. 15 күндөн кийин кайра келдик. Ошол эле дарыларды алып. Анан кийин барсак, заведующий өзү албай коюп Октябрьский буйруду. Октябрьский барсак, Сейит деген врач экен. Кайра буга аны хуже кылып чыгарып койду. Анан мен айттым, хриптери бар, жөтөлдөрү бар. Үйгө барсам дары ичсем жакшы болобу деди. Мен эми отуда жашайбыз да. Жакшы болот дедиле. 2 күндөн кийин кайра келдик Жалалбатка. 8 күн жаттык, кайра үйгө барсак, 2 күндөн кийин кайтадан бияка өз балабыз бессознание болуп калды, эчтекен билбей. Колго түшүп калган бияка алып келип, Кудайга шүгүр эми берди. Ош облустук клиникалык балдар ооруканасына 11-12 декабрь күндөрү 446 бейтап кайрылып, алардын 90-ы жаткырылган. Ооруканага негизинен вирустук инфекция менен жабыркаган бейтаптар кайрылат. Алар өпкө оорулары жана дем алуу көйгөйлөрү менен оор абалда келишерин билдиришүүдө. Бүгүнкү күндө стационар толуп, анда 417 адам жатат. Алардын ичинен 74-ү бейтап, курч вирустук инфекция менен жабыркаса, алардын басымдуусу балдар. 2 күндө 400 кайрылганы азайып калганы. Буга чейин bir күндө 300-350 чейин обращение болуп аткан. Ошонун кайрылгандын көп негизинде бөлүмдөрдө месте калбай калып, башка оорулар жатчу бөлүмдөрдү бошотуп, ошол жака жаткыза баштадык. Анан биринчиден бул оору каяктан келип чыгып атат? Оору бул агитационный, организационный иштердин жоктугунан болуп келип атат да. Мисалы, кирип башталганда эле ата-эне болобу, үй бүлөлүк дарыгер болобу, ошону байкары менен сразу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алдын алуу иштерин жүргүзсө, ушунчалык осложнение бербейт да. Ал эми оорунун бул убакытта күч алышы, аба ырайынын суук болушунан, ата-энелер убагында үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылбагандыгынан келип чыгууда. Ошол себептен суук тийип калган учурда кайдыгер мамиледе болбошун эскертишүүдө. Убагында үй бүлөлүк дарыгерлер кайрылышпай атат да, ата-энелерчи. Убагында ошо үй бүлөлүк дарыгерлер кайрылса, ошол немесин көрсөтмөсүн алып, ошо көрсөтмө менен лечение алса, ушундай осложнение болбой бизге түшпөйт деген нерсе бар да. Ошо основной. Ош облустук клиникалык балдар ооруканасындагы бөлүмдөр 60 оорулууга ыңгайлаштырылса, ал эми азыркы учурда 90 оорулуу жаткырылган. Учурда бош орундар жок. Буга байланыштуу кызматкерлер түнкүсүн кайрылган бейтаптарды коридорго жаткырууга мажбур болгондугун билдиришүүдө. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ош шаары.